Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандарым. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыз кут болсун. Баарыбыздын кармаган орозобузду Алла кабыл кылсын. Мынакей былтыр ар бир жыл сайын орозону кармаганда Алла Кудай ушул кийинки орозону дагы насип кыл деп тилек кылабыз. Деги эле бир жыл эмес, эртеңки күндү дагы Алла ушул аманчылыкты бере көр деп тилек кылабыз да. Ар бир ушул орозодо эмне тилек кылган болсок ошо тилектерибиздин баары ишке ашып, анткени себеби орозо айда Кудай Таала бизге ушундай бир жеңилдикти берген экен. Мени эстегиле, мен силерди эстейм. Рызкынын ээси ким экенин биз ошол орозо айында гана баамдап, эгер ой жүгүртө турган болсок түшүнө алат экенбиз. Орозо айдын ыйыктыгы эмне? Орозо айда Куран түшкөн ай. Орозо айда зонун ортосунда 30 күндүк орозодо бизге дагы кадыр түндү берген. Ушул кадыр түндү кармап калып, ошол күндү туш болуп калган болсо, Алла насип кылган болсо, 80 жылдан ашык мына ушул ибадат кылганга барабар экен. Бизге кандай гана Алла мээримдүү зат жеңилдиктерди берди. Адам өзү орозодо ушул Куран түшкөндө Куранды эмнеге түшүрдү? Куран ушул адам баласынын жакшы менен жаманды айырмалаш үчүн, туура менен туура эмести, ак менен караны биле тургандай бир бизге шарт түзүп берген экен. Эгерде кимде ким мына ушул кайсыл адам акылдуу, ушу Куранды окуган адам акылдуу, туура жолду түшүнгөн адам акылдуу. Анткени Куран кандай адам баласына адамды Алла өзү жараткан. Демек жараткандан кийин жаратуучу адамга эмне керек экенин жакшы билүүчү. Ошол себептен адамга туура жолду тандап, туура жолдо жашаш үчүн ошо Куранды түшүргөн. Куранды окуган адам ошо туура жол менен жашайт экен. Мисалы циркте деле бир цирктеги ойногон бир циркач мындай бир арканды чоюп алып, ошо аркандын үстүнө басат го. Аябай өлчөм менен, ар бир эсеп менен баардык нерсени эки жагына кулап кетпейин, артка дагы капталга да кулабайын деп ар бир нерсени эсептеп басат. Ошол сыңарындай Курандагы бул жашоодо туура жолду артка кетип калбай, артка кетпей, туура эмес жака басып кетпей дегендей туура жолду тандоо үчүн бизге түшкөн бир чоң белек. Орозо айында мына 5 шарттын бирөөсү орозо, мусулманчылыктын 5 шарттын бирөөсү орозо кармага болгон болсо, орозо демек бизге ошол адам баласынын өзүнүн азгыруучу, шайтандын азгыра турган куралы напси болсо, ошол напсини бирден бир кана ушул ачкачылык менен кана жеңе турган, напсини тарбиялай турган бул орозо ай экен. Орозо айында зекет берүү милдеттүү түрдө, башка учурда дагы зекет садага берилет, бирок ал учурдун шарты башка экен. Орозо айынын мындай бир ыйыктыгынын дагы мына ушул зекет берип атканда бир байкасак болот. Башка учурларда эгерде колунда барлар, байлар деп айтабыз бизде Кыргызда. Байлар кедейлерге жардам бергенге милдеттүү десе, бай ичинен ойлошу мүмкүн да. Эмнеге мен андай милдеттүү болушум керек? Мен өзүм аракет кылдым, өзүм таптым дейт. Бай башка адамдардын болгон үчүн, кедейлердин жардамы аркылуу үчүн деп коелу. Байлыкка жетти. Алла рызкыны ошол байга көбүрөөк кылып берди. Эмне себептен көп кылып берди? Эгер түшүнгөн болсо, мен байлыкты бирөөнө берген болсом, демек ошол байлык аркылуу ал бейишке чыгып алсын, бейишке жол таап алсын деп бердим дейт экен. А кимдир бирөө байлыкты башкача түшүнүшү мүмкүн экен. Мен таптым дейт экен. Мен адамга рызкысын көбүрөөк кылып койгон болсом, пенде аны мен деп, өзүнө мен деп баштайт деген экен. Ансарындай ошол рызкыны Алла башка бирөөнө деле ошентип көп кылып берип койсо болот. Жок, бир адамга бердиби көбүрөөк кылып, демек ал адам эмне кылыш керек? Бешке жол тапканга ошол жолу менен. Эгерде мен чыгармачыл адам болгон болсом, мына азыр мен дагы ошо сооптап айткан, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыра турган даават сөздөрүмдүн бир мусулман бир тууганыма таасирлүү болуп кала турган болсо, мен дагы сооп алып алайын деп аракет кылам. Анткени Алла Таала мага ушундай бир элдин алдына чыга тургандай бир өнөр берип койгон болсо, мен анда ошол өнөрдү бейишке чыгышыма пайдаланып,
ошол өнөрү аркылуу бейиштен жол издешим керек. Ошол сыңарындай байлар дагы ошол колундагы байды кембагалга бөлүшүп туруш керек. Бөлүшүп турганда дагы башка учурларда берип койгон болсо, бөлүшүп турган болсо, анда ал адам, алган адам, байдын колунан жардам алган адам, ал өзүн бай мен муну жөн эле берип атам сага, эч кандай карыз эмес деп айткан күндө дагы ал өзүн карыз сезе берет экен. Бирде болбосо бирде мен ага кайта жооп беришим керек дейт экен. Бай алдынан чыга калса салам берип бөйпөңдөйт экен, кошомат кылат экен, ага анткени мага жардам берди деп өзүн карыз сезип калат экен. Мына ушу ыйык Рамазан айынын Кудай Таала ушундай бир байга дагы кедейге дагы ушундай бир сонун шарт түзүп койгон экен. Эгерде колунда бар адам, колунда жок адамга жардам бере турган болсо, анда алып аткан адам ал өзүн карыз сезбейт экен. Анткени себеби берип аткан адам ал Алланын ыраазычылыгы үчүн, Кудайдын ыраазычылыгын алам деп жардам берип атат деп, ал карыз сезбей алып, чын ниети менен ыраазы болуп, анан берген адамга батасын берет экен. Чын жүрөгүнөн батасын берет экен. Караңыздар, Кудай Таала кандай гана ушул ораза айында бергенге дагы, алганга дагы бири-биринин ортосунда мына ошондой бир жакшы бир ниетти түз кылып, мына бири-бирине ортодо махабат кылып койду. Берген адамды алган адам жакшы көрүп, чын ниети менен батасын берет экен. Айырмасын карап көрүңүздөр. Мына ушул ораза айында колубуздан келсе, ар кимибиз өзүбүздөн кийинки муктаж болгон адамдарга жардам беришибиз керек, бул милдеттүү. Анткени себеби бул жашоого адамды Алла жаратканда ар кандай кылып жараттыр. Мисалы, мени кичинекей кылып жараткан болсо, бирөөнү чоңураак кылып жаратты деген сыйгарындай, бирөөнү башкаруучу кылып, бирөөнү баш ийүүчү кылып дегендей, бирөөнү бай кылып, бирөөнү кедей кылып, ошондой ар кандай шартта, жагдайда жашоодо жашашат экен адамдар. Ошол себептен сен бирөөгө муктаж болгон болсоң, анда сага дагы бирөө муктаж бар дейт. Ошон үчүн сен кийинкиге дагы колуңдан келишинче жардам бер. Мен колумда жок, мен кембагалмын деп ойлоно турган болсоң, жакшылап ойлонуп көрсөң, сенден дагы муктаж адам бар. Демек, сенден колуңда такыр эч нерсе жок болсо дагы ден соолукка муктаж болгон адамдар бар. Кыйналган адамдар бар. Мына ошолорго караганда сен алты саның аман болуп турган жакшы жагдайың бар дегендей. Ошон үчүн кийинкиге жардам бер. Кыскасы, ар бир адамдын өзүнөн кийинкиге жардам бере тургандай шарты бар дейт. Ошон үчүн келиңиздер, ушул ораза айында бири-бирибизге жакшы иштерди кылалы, соопчулук иштерди кылалы, жардам берели. Анан кийин ушул Алла ушу ораза айында ушул ырыскыны, неаматты бизге көп бериптир. Мына ошол көп бергенде дагы кимдир бирөөлөр бир тамак ашты эле, ырыскы десе эле тамак ашты дагы түшүнө бербешибиз керек экен. Себеби дегенде Алланын ырыскысы чексиз, түгөнгүс ырыскылары бар. Эгерде мына көзүбүздү жараткан болсо, көзүбүзгө дагы көрүү ырыскысын берди. Тилибизге даам татуу сыпааттарын берди. Тилибиз кандай нерсени даам таткысы келсе дейт, ошого жараша жер жемиш болгон бир ар кандай татым ушул адам жей турган нерселердин баарын жаратты. Мына ошо ар бир алманы тиштесек даамы башка, алмурттуку башка, чаныкы башка, чөп-чардыкы башка дегендей. Мына ошо ар бир нерсени биз даам тата турган болсок, Алла биздин тилибизге да ошондой ырыскы берди. Көзүбүзгө, кулагыбызга угуу сыпатын берди. Мына ушунун баары ырыскы. Биз эми бир эле ушул биздин мамлекетибиз мындай бир экономика жагынан кыйналып жашап аткан болсо эле, биз ушул оросодо эле ооз ачырышыбыз керек, ушул тамак беришибиз керек деген менен эле ушул тегерегинде ойлоно бербешибиз керек. Бул бири-бирибизге жардам бериштин жолу бир эле тамак берип ооз ачыруу эмес. Бул бири-бирибизге ушундай жакшы сөздөрдү, туура жолдорду дагы бири-бирибизге айтып тура турган, бу дагы сооп. Илим сабак бер, сабак угуучу үчүн мына ушундай айта турган нерселериң болсо дагы алар үчүн дагы айт дейт. Кыскасы, бул баардык жагынан адам баласы бири-бирине жардам берип туруш керек экен. Мына ошондо Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам бериш керек да. Эң биринчи максат ушул. Мен жардам берип атам, демек мен жөнүндө элдер ой мени кыйын экен деп ойлоп калсын.
мени беришет экен деп ойлоп калсын, мен алардан өзүмдү мындай бир жогору сезип тургандай, өзүмдү мындай акыбалда, жагдайда сезейин деп жардам бербеш керек. Анткени жүрөгүңдө кантип жардам берип атканың же бирөөлөргө кандай максатта бир нерсе берип атканың бир Кудайга белгилүү, башкасына белгилүү болсо дагы. Кимдир бирөөлөр мен мечит салып койбодумбу, мен минтип койдум, жол салып койбодум, тигинтип койбодумбу, Кудай мени кечирет деп дагы ишеничке ээ болуп албашыбыз керек. Анткени себеби мен минтип койдум, мен тигинтип койдум дегендин өзү дагы күнөө болуп калат, туура эмес болуп калат экен. Себеби сенин ошондой бир нерсе кылган болсоң, жакшы бир соопчулук иштерди кылам дей турган болсоң, бир Кудайдын ыраазычылыгы десең, эки дүйнөдө соопчулук болот. Бул жашоодо дагы ошол бергендериңди алгандар ыраазы болуп, сага рахматын айтат экен. Бул жашоодо ой Азамат сен жакшысың, сен бизге жардам бердиң деп сени көтөрмөлөп, бийиктетип, бир бийликтин бутактарына сени өйдөгөстөй алып барып, өздөрү көтөрмөлөп алып барып, тиги президентке чейин деп айтайынчы, ушундай президентке чейин сени көтөрмөлөйт экен элдер. Сенин бул жашоодо кылган жакшы иштериң үчүн, ал эми Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылган болсоң, анда бул жашоодо дагы элдер ыраазы болот экен. Акиретке дагы ошол кылган жакшы иштериң сооп болуп жазылат экен. Ошон үчүн кийин бир учур келет дейт го, суракка келгенде, мен минтип койдум, мен тигинтип койдум эле десең, айтат дейт. Анда сен эл мени көрсүн, эл минтти экен деп айтсын деп жардам бергенсиң деп айтылат дейт го. Ансында ошон үчүн эң биринчи адашуу болбош үчүн эмне жакшы иш кылган болсок дагы мына ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылышыбыз керек экен. Орозо айында бир нерсени байкап көрөлүбү? Кудай Таала өзүнүн бизге берип аткан чексиз белектерин, чексиз ошо неамат деп айтылат экен белектерде. Ушу неаматтарын сезсин, билсин дейт экен. Мисалы, ээси ким экенин билсин дейт экен. Мына ээси айтты бизди бир айдын ичинде ырыскыны, мен берип аткан ырыскыдан өзүңөрдү тыйгыла деди. Эртең менен таң атканда оозуңарды бекиткиле дагы, кечке чейин мен айткан учурга чейин эч нерсе жебегиле. Менден ыраазычылыгымды, мен айткан нерсени аткарып, менин ыраазычылыгымды алгыңар келсе деп Алла Таала айтты. Анан биз эмне кылдык? Куранды ошентип, Куран аркылуу бизге жөнөттү. Бизге болгон тапшырмасын деп коелу. Ошондо биз эмне кылдык? Эртең менен оозду жаптык дагы, кечинде тартип менен баарыбыз бир учурда отуруп, солдаттарга окшоп, команданы күтүп, анан саат мына ушу 7:50 болду, же 7:51, 52 болду дегенде баарыбыз алаканды жайып, асманды карап, о кудуреттүү, касиеттүү Кудай, берип аткан ырыскыңа рахмат, ырыскыңды кенен кыл, сенин берген ырыскың аркылуу даам татып атабыз деп биз ошондо ыраазычылыгыбызды айтып, ошондо түшүнөт экенбиз. Көрсө, мурда болсо каалаган убакта суу ичип алабыз, каалаган убакта тамак жеп алып эле жүрө беребиз, бирок ошол ырыскылардын баарынын ээси ким экенин да ойлонбойбуз. Орозо учурунда ой жүгүртүүгө туура келет. Демек, ээси ошол нерсени токтотуп, тартипке салып коюп аткан болсо, демек ээси бар турбайбы? Ээсине рахматты айтышыбыз керек турбайбы деп баардыгыбыз мына ошол ээсин тааныйт экенбиз. Алланы тааныйбыз. Мына орозонун дагы бир жакшы касиети. Орозодо ашказан башка учурларда такыр эс албай иштеп аткан болсо, орозо учурунда дагы ашказандын салып тура тургандагы кичине шартын түзүп берет экенбиз. Организмди тамак менен эле ашыкча өзүбүздүн напсибизге баш ийип эле ошонун аркасында жашай берип, баягы бирөөлөр айтат го, мен жашаш үчүн кичине тамактанып коем десе, бирөө мен тамак ичиш үчүн, тамактаныш үчүн жашайм деген бар го. Ансында айырмасы ушулда. Биз көпчүлүгүбүз ушу тамак жеш үчүн, ошо тамактан рахат алыш үчүн, ошону көбүрөөк жеш үчүн эле жашап аткан сыңарындай боло беребиз. Ошол себептен андан көрөк ачкачылык болгондо гана адамдардын баягы тамак жана напси бастырып салган, токтотуп койгон жакшы сезимдерди ачкачылык ойготот. Ачка болгондо адам ар бир нерсеге көңүл бура баштайт. Мына орозонун дагы көп жакшы Алланын берген бир чоң жакшы кереметтери бар экен.